Салык төлөбөгөндөрдү ачыктоого көмөктөшкөн жарандарды сыйлоо сунушталууда. Экономика жана коммерция министрлиги салыкты төлөөдөн качып жашырынгандарды ачыктоого көмөктөшкөн жарандарды сыйлоону сунуштоодо. Бул боюнча салык кодексинин 95-беренесине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жогорку кеңештин кароосуна жиберилди. Документте айтылгандай 2024-жылы 52.674 салык төлөөчүгө жарандардын арызынын негизинде айып пул салынып, салык өндүрүлгөн. Адатта мындай даттануулар контролдук кассалык машиналарды колдонбоо менен байланышкан маалыматтарды камтыйт. Эгерде салык төлөөчүлөр товар сатууда, кызмат көрсөтүүдө, иштерди аткарууда көзөмөл кассалык машиналарды милдеттүү түрдө колдонбосо, товарлардын реалдуу жүгүртүлүшүн жана салыктын өлчөмүн толук көлөмдө аныктоо мүмкүн эмес. Ошол эле учурда ишкерлердин, соодагерлердин көзөмөл кассалык машина колдонгонун же колдонбогонун аныктоо да оор. Мындай даттануулар жарандык позициянын жогору экендигин тастыктап турат. Бирок ошол эле учурда калктын көпчүлүгү салык мыйзамдарынын бузулушуна кайдыгер карашат деп жазылган анда. Демилгечилер төлөнбөгөн салык үчүн салынган айыппулдун эсебинен ал тууралуу маалымат берген жаранды сыйлоону сунуштоодо. Салык мыйзамдарынын бузулушу тууралуу салык органдарына билдирген адам айыптын төлөнгөн суммасынын бир бөлүгүн алууга укуктуу. Бул жобонун тартиби, негиздери, өлчөмү жана мөөнөтү министрлер кабинети тарабынан аныкталат. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына караганда, 2023-жылы Кыргызстанда көмүскө экономиканын үлүшү ички дүң өнүмү карата 19% деп эсептелди. Мамлекеттик органдарда ишмердиги тууралуу маалыматы түшпөгөн товарларды алып сатуу жана кызмат көрсөтүүлөр көмүскө экономика деп аталат. Бийлик бул маселени чечүү үчүн көзөмөл кассалык машиналардын ыкмасын киргизди. ККМ бул товар сатуу жана кызмат көрсөтүү үчүн керектелген эсептөөчү аппарат. ЭТТК товар жөнөтүүчү, алуучу жана жеткирүүчү транспорт каражаты жөнүндө маалыматтарды жана башка маалыматтарды камтыган электрондук документ. ЭФ кошумча нарк салыгын эсептөө үчүн керектеле турган, товар саткан жана кызмат көрсөткөн тарап толтура турган конкреттүү үлгүдөгү салыктык документ. Булак Азаттык. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Москвада КМШга мүчө мамлекет башчыларынын жыйыны өтөт. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 7-8 октябрда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Москва шаарына барат. Бул тууралуу президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдирди. Анын маалыматына караганда 8 октябрда Орусияда КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны өтөт. Анда уюмга мүчө мамлекеттердин соода экономикалык жана маданий гуманитардык алакасын кеңейтүүгө жана чыңдоого багытталган чечимдер кабыл алынат. КМШ мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин мурдагы саммити былтыр 13 октябрда Бишкек шаарында өткөн. Акылбек Жапаров Оштун мэрин ээрчитип алып шаарды түрөө кыдырды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ош шаарындагы бир катар объектилер менен таанышты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан билдирди. Маалымдалгандай, Жапаров алгач Ош шаарында курулуп жаткан муниципалдык базарга барды. Жаңыдан курулуп жаткан муниципалдык базардын аймагы 7 гектар болуп, жалпы 2500 орунга ылайыкташтырылган. Учурда базардын курулуш иштери 70% аяктап калган. Андан соң Ош шаарынын Борбордук стадионунда жасалган иштер менен таанышты. Өкмөт башчыга калаадагы Борбордук стадион отургуштарынын үстүн жабуу иштери аяктаганы, стадиондун кире беришине таман таштар төшөлүп, жарыктандыруусу жана чурку аянтчасы, гибридтик футбол таласы эл аралык талаптарга ылайык келтирилгени туурасында айтып беришти.
Андан ары Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгылуу кызмат бөлүмүнүн мониторинг жүргүзүү борборунун иши менен таанышты. Биле кетсек, Ош шаарында 16 сентябрдан тарта коопсуз шаар долбоору ишке кирип, атайын аппараттар жол эрежесин бузуу фактыларын автоматтык түрдө сүрөткө, видеого тартып алып, айып пул салына баштаган. Шаар аймагында жалпы 60 жерге коопсуздук камералары орнотулган. Макрон Израилге курал-жарак берүүнү токтотууга чакырды. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Франс Интер телеканалына берген маегинде Израилге курал-жарак жеткирүүнү токтотууну жактап, мунун Газада тынчтыкка жетишүү үчүн зарыл экенин айтты. Француз лидеринин айтымында курал-жаракты экспорттоону улантуу салгылашууларды гана узартат жана жаңжалды саясий жол менен чечүүгө тоскоолдук кылат. Макрон белгилегендей, Франция Израилге аз гана көлөмдөгү курал экспорттойт. Бул Франциянын жалпы курал экспортунун 0,12% түзөт. АКШ Израилдин эң ири курал-жарак берүүчүсү бойнун калууда. Ошол жазда АКШнын президенти Джо Байден Рафахта курактан операция боло турган болсо, экспортту чектей турганын айткан. Улуу Британияда Эмгек партиясынын шайлоодогу жеңишинен кийин Израилге карата позициясын катуулатты. Лондон курал экспорттоо боюнча 350 лицензиянын 30-ун токтотту. Израиль армиясы Иранга ири сок курууга даярданууда. Израиль 1 октябрда болгон ракеталык чабуулдарга жооп беретинде Иранга каршы чоң жана катаал жооп сок курууга даярданып жатат. Бул тууралуу Израилдин мамлекеттик Кан телеканалы жана Харец гезити билдирди. Израилде улуттук кыйроолор катталбаганына карабастан, аскерлер Ирандын ракеттерине масштабтуу жооп берүүгө даярданып жатышат. Басылмалар өз кабарларында Израиль ракеталык чабуулдарды жазасыз калтырбай турганын белгилешет. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху видео кайрылуусунда Иран чоң жаңылышты кетирди жана анын акысын төлөйт деди. Израиль ошондой эле эл аралык союздаштарынын, анын ичинде Иран коркунучун глобалдык көйгөй деп эсептеген анти-Иран коалициясынын өлкөлөрүнүн колдоосуна ишенет. АКШнын Иранга каршы жооп чараларына активдүү катышуусу күтүлүүдө деп билдирет Израилдин маалымат булактары. Буга чейин АКШнын президенттигине республикалык партиядан талапкер Дональд Трамп Израилге Ирандын өзөктүк объектилерине сок куруусун сунуштап, чагымчыл билдирүү жасаган. Буга чейин Ирандын бийлиги жума күнү Израилдин конструктивдүү эмес аракеттери болгон учурда бүтүндөй энергетика тармагына бир убакта сок кураарын эскерткен. 1 октябрда Ирандын революциялык гвардиясы Израилди көздөй ондогон баллистикалык ракеталарды учуруп, абадан чабуул жасаган.